Сабыр, 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 качанга чейин сабыр кыламын. Бул жашоо качан мага жакшыраак күндөрүн алып келет. Ушинтип жашап жүрө берем, андан көрө ажырашып, тынчыраак жашоону жашап баштайын. Жакшы жашоону өзүмчө баштайын деген аялдарга эскертүү. Урматтуу эже карындашым, ажырашып эч качан береке таппайсың. Бүгүн падырушаң, досуң, дос жарың, кыздар, башкалар ар кимиз келип, мындай жашоонун не кереги бар, качанга кыйналасың, качанга ушинтип өксүп жашайсың, андан көрө ажыраш, тынчыраак өзүңдүн карьераңды кыл, өзүңдүн салон красотаңга жыргап жаша. Туткуңда камакта качанга чейин камалып жүрөсүң деген кээ бир эже карындаштарга дагы эскертүү. Булар сенин эң чоң душманың болуп эсептелет. Дос эмес булар. Сени ажыраштырып алар берекет. Урматтуу эже карындашым, ойлонуш керек. Бул сөздү, ажыраш деп аткан сөздү айтып аткан кыз же падырушаң ал сага дос эмес, ал эң чоң душманың болуп эсептелет. Ажырашып эч качан береке таппайсың, ажырашкандарды кара. Баягы эң жаманы кызыңды, балаңды карап туруп, балдар сенде калат албетте. Себеби сен энесиң. Сүт сенден келет, атасынан эмес. Балаң караганың сайын атам каякта, атам кана дегени сайын кор болосуң, ичиңден, жан дүйнөңдөн кор болосуң. Урматтуу эже карындашым, ойлон, ойгон. Сенин карьераң, сенин игилигиң, сенин туу чокуң, жакшың, ушу күйөөң менен, өмүрлүк жолдошуң менен ажырашууну эч качан ойлобо. Сенин бара турган жериң, бейишиң дагы тозогуң дагы ушул күйөө болуп эсептелет, өмүрлүк жолдошуң болуп эсептелет. Аны ыраазы кыл, аны ыраазылыгын табууга аракет кыл, урматтуу эже карындашым. Өзүңдүн карьераңды кылам, башка кылам. Макул, сен айткан ошо машинаны да алдың, өзүңчө квартираны да алдың. Бактылуу сезбейсиң өзүңдү эч качан. Бактылуу сезбейсиң, бакытка жетпейсиң. Эң чоң бакыт аял киши үчүн өзүнүн баласын ушинтип кучагына алып сүт берип аткан учуру, балам деп чуркап кучактаган учуру, мындан өткөн бакыт жок. Сен эркектин ишин кылам, бетон куям, карьера кылам деп көчөгө чыгып кетпе. Сенин ордуң, сенин игилигиң ушул өмүрлүк жолдошуң менен.